Саламатсыздарбы? Акыркы сааттардагы сайттан алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта Бишкекте реакция 3.0 деп аталган митинг өтүп жатат. Уюштуруучулар бул Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоого багытталган тынч митинг экенин белгилешүүдө. Эркиндик күлбагында чогулган митингчилер жөө жүрүш менен жогорку кеңештин алдына чейин барышмакчы. Акциянын модераторлору учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу медициналык алгоритмге ылайык аралыкты сактап туруунун зарылдыгын эскертишти. Ошондой эле тынч митингдер тууралуу мыйзамдарга ылайык милиция акциянын тынчтыгын сактап берерин эскертип, катышуучуларга түрдүү чагымдар болуп калса ага алдырбоого чакырышты. Мындан тышкары акция өткөн жерди таштанды кылбай тазалыкты сактоого үндөштү. Келгендердин баары бет каптагып турушат. Чогулгандар биз фейк эмеспиз деп кыйкырышты. Акция маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулган. Митингдин катышуучулары Гүлшат мандатты тапшыр, фейк депутат деген жазууларды көтөрүп турушат. Алар буга чейин аталган Сейилбактан тартып парламент имаратынын алдына чейин жөө жүрүш уюштурула турганын билдиришкен. Акцияга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев келип, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал Кыргызстанда интернет эркин жана чектелбеши керектигин айтып, президентти ага кол койбоого чакырды. Буга чейин Бишкек мэриясы акция өтөөрү тууралуу маалымат жарыялагандан кийин дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүчү көчөлөрдүн арасында эркиндик Сейилбагыда бар экенин маалымдаган. Маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин депутаттары Айнура Осмонова жана Гүлшат Асылбаева тарабынан сунушталып, 14-майда коомдук талкууга чыгарылган. Жарандык ком, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай аталган мыйзам долбоору 26-июнда 3-окуудан кабыл алынган. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп сындап жатышат. Авторлор өздөрү мыйзам жеке адамдын намысын, абийирин интернеттеги ушак жалалардан коргоого өбөлгө болот деген негиз келтиришкен. 2019-жылы жарандык активисттер парламент имаратынын алдында 2 жолу реакция деп аталган акция өткөрүшкөн. Анын катышуучулары бийликти сөз эркиндигин коргоого, коррупция менен күрөшүүгө чакырган. Бийлик бул нааразылык акциялары боюнча үн каткан эмес. Маалымат булагы Азаттык KG. Асель Кадырбекова дагы деле комада. Сабырбек Жумабеков кайрылуу жасады. Буга чейин дарыгерлер ырчынын мээси катуу жабыркап, мойын омурткалары менен акырыгы сынып кеткенин айтышкан. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, ырчы Асель Кадырбекованын абалы тууралуу маалымат берди. Эске сала кетсек, 26-июнда 15:30 чамасында Медерев жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана ыкчам аракетке келчү топтун Honda Odyssey автоунаалары кагышкан. Анын кесепетинен Camry автокөлүгүндө бараткан Асель Кадырбекова жана экинчи машинадагы 2 киши жабыркаган. Журналисттер аябай көп чалып, ишибизге жолтоо болуп жатат. Мен сиздерди түшүнүп турам. Себеби эл дагы бул маалыматты күтүп жатат. Аселдин ден соолугу дагы деле оор. Кома абалында жатат. Бирок өзү дем алып, кан басымы өзүнүкү. Эч кандай дарынын жардамы менен эмес. Бүгүнкү күндө кичине болсо дагы жылыш бар. Бирок абалы баары бир оор бойдон калууда, деди Жумабеков. Ошондой эле ал мындан ашык маалымат бере албай турганын айтып, калганын туугандарынан сурап алууну сунуштады. Аны менен катар ага телефон чалып, убактысын ала бербөөнү өтүндү. Булак Спутник KG. Алдамчы кнопкалар мыйзам кабыл алабы? Көпчүлүккө анча байкалбаган менен биздин жогорку кеңеш тууралуу өтө чуулгандуу маалымат тарады. Көрсө мыйзамдарды кабыл алып жатканда бир эле депутат керек болсо 15 кесиптешинин ордунда макул деп кнопканы басып коет экен. Аны да жаап жашырып отурушпайт. Бүгүн мен мынчасынын ордуна добуш берип койдум деп мактанышат экен. Андан да кызыгы, мындай картинаны спикер Дастан Жумабеков, орун басары Айда Касымалиева күлүп коюп карап отура беришет экен. Мыйзам чыгаруу бийлиги ушундай акыбалга жетсе, Кыргызстан кайда баратат? Өлкө үчүн өтө маанилүү мыйзам каралып калды дейли. Маселен, Ысык көлдү Россияга 10 жылга арендага берип салалы деген мыйзам каралып жатат дейли. Ошондо жыйында отурган 40 депутат ар бири 3 кнопканы кошо басып коюп, маселени чечип кете беришеби? Мындай көрүнүш азыркы парламенттин эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң начар жогорку кеңеш экендигин кашкайда далилдеп турат. Маалымат булагы Аргумент KG. Адахан Мадумаров элди коронавируска ишенбөөгө чакыра баштады. Дүйнө эли коронавирустан чарчап чалыгып бүттү. Былтыр 2019-жылдын декабрында Кытайдан башталган бул аламат жер жүзүн бүт кучагына алды. Коронавируска чалдыкпаган Түркменстан, Түндүк Корея жана 3 арал мамлекет калган. Түркменстан бул ооруга чалдыгып, коронавирус алдында жатып берди. Коронавируска чалдыккан адамдардын саны дүйнө боюнча 10 миллионго чукулдап, 1,5 миллионго жакын адам өмүрү менен кош айтышты. Адахан Кимсанбаевичтин тилеги жакшы, коронавирус бар экенине ишенбөөгө чакырып жатат. Арине, коронавирустан көз жумуп жаткандар коронавирустун бар экенин аныктап жатпайбы? Андан көрө коронавирус карааны башкаларда эле Кыргызстанда аралап жүрөт. Санитардык режимди бекем сактап, коронавирустан сак болуңуздар десе жарашмак. Оба, коронавирусту шылтоолоп карантин кийүүрү туура эмес.
Санитардык эрежени сактап, ар ким өзү үчүн жооп берүү керек. Карантиндин пайдасын кээ бир айыл өкмөттөрү да табышты. Алсак Кала Медина районундагы Таш Төбө айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Мырза кол алдындагыларга айлык деп 113.528 сомдон бөлүп, коронавируска гуманитардык жардамга келген 4 миллион сомду сугунтуп койгон. Таш Төбө айыл өкмөтүнө караштуу Воронцовка, Бир булак, Таш Төбө, Чоң Таш, Заречный жана башка айылдардын 7000ге чукул адамы карантин учурунда жел соруп күн көрүштү. Ал эми Бир булактык Бакыт Мырзага демөөрчүлөр карантинге карата берген азык-түлүктөн берилген гуманитардык жардамдарды жакындарына, тааныштарына берип, 4 миллион сомдун изин жашырган. Бул тууралуу айыл өкмөтүнүн эли билип калып, коопсуздук кызматкерлерине билдиришкен. Прокуратуранын кызматкерлери өз учурунда бул кылмыш ишин тергеп, 4 миллион сомду ордуна коюуга милдеттендирилген. Бул акча каражатын төлөөргө келгенде айыл өкмөтү Бакыт Мырза жер жутуп кеткен сыяктуу жок. Эмне карантинге келген миллиондорду ичип жеп качып кетсе боло береби? Карантинде жел ооп турган кары-картаңдардын, жетим жесирлердин убалы кимге? Ушундай оор кырдаалдарда айыл өкмөттөрү элди ойлоп, элди кубаттап турса жакшы болмок. Балким Адумаровдун түпкү ою ушуга байланыштуудур. Бирок коронавирус кыргыз жеринде жок деп айтууга туура эмес. Маалымат булагы Nazar News KG. Мекеним Кыргызстанга өткөн Токтосун Иманалиев саясаттагы сойкулуктун үлгүсү. Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев эркек болуп калып, абийири жабылып отурат. Аял болсо алапайын таппай калат беле. Дегенибиз алга Кыргызстан, Туран, Ар намыс, Замандаш, Кыргызстан, Атамекен партияларын багындырган Каныбек Иманалиев эми мекен Кыргызстанга келип конду. Булсам ырым кылып Токтосун Иманалиев деп тергеп коелу. Бул партия менен Токтосун да, а болбосо коомчулукка саясий сойкулуктун үлгүсүн көрсөтүп, терс энергиясын чачууда. Адатта мекеним Кыргызстанчылар деле Токтосун Иманалиевди жактырып жаткан жери жок. Тек гана таасирдүү буйруктун негизинде киргени маалым. Болгону ал жол тапкыч, тили бал, жыланды ийинен чыгарчудай жылуу сүйлөйт, магдыратып коет. Ошого баары алданышууда. Качан көзүбүз ачылат, деп жазат Арыба KG. Эскерте кетсек, сайттан алынган маалыматтарга биздин канал жооптуу эмес. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуз.